Бүгін Қырғызстанда үрей учурган окуя катталды. 4 жаштагы кызды 14 жаштагы бала зордуктап кыздын жатынын жыртып койгон. Бала азыркы учурда кармалды. Балдар үйүнүн алдына таштап кеткен ымыркай бүгүн 2-ге чыкты. 22 жаштагы кыздын бутун тебелеп айдоочу качып кеткен. Айдоочу жолдон кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Балдар үйүнүн алдына таштап кеткен ымыркай бүгүн 2-ге чыкты. Ош шаарынын мэри Бөбөк Айшаны кубандырды. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев таңкы рейдти кыдыруунун алкагында Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйүнө барып, тарбияланып жаткан 12 баладан кабар алып, түзүлгөн шарттарынан көрүп чыкты. Алардын арасынан эң кичүүсү 2 жаштагы Айшага мэри Жеңишбек Токторбаев ай сайын жеке өзүнүн каражатынан колдоо көрсөтөрүн убадалады. Ысык Ата районунда 4 жаштагы кызды зордуктоого шектелип өспүрүм кармалды. Бул тууралуу 24 КЖ укук органдарындагы булактарына таянып жазды. Маалыматка караганда 18 августта Бишкектеги балдар ооруканаларынын бирине зордукталган 4 жаштагы кыз ооруканага жаткырылган. Дарыгерлер балага жатындан кан кетип, кыздык перде бузулган деген диагноз коюшкан. Алдын ала маалыматтар боюнча, ал Ысык Ата районундагы айылдардын биринде зордукталган. Кылмышка шектелип, 14 жаштагы өспүрүм кармалды. Баңгизатты момпосуйдун кагазына уруп саткан шектөөлөр аныкталды. Бишкекте баңгизат сатуу менен алектенген онлайн дүкөндүн ишине бөгөт коюлду деп маалымдады. ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы маалымдады. Кызматтын адистерине администраторлору баңгизат сатуу, жайылтуу менен алектенген Telegram канал аркылуу тууралуу маалымат түшкөн. Териштирүүнүн алкагында далил боло турган материалдар топтолгон. 9-июль күнү кечинде каналдын куратору 1998-жылы туулган Жаран кармалган. Тинтүү учурунда анын жанынан ичинде баңгизат каатылган 9 момпосуй табылган. Мындан тышкары ал каткан жерлерин көрсөтүп берген. Ал эми 20 августта 1997-жылы туулган Жаран кармалган. Ал алдын ала маалыматка караганда баңгизат таңгакталган. Анын үйүнөн гашиш керектүү жабдыктар, акча табылган. Табылган баңгизаттын салмагы 2 килограммды түзгөн. Кызмат алардын жалпы баасы 7 миллионго жакын экендигин кошумчалады. Кармалгандар биринчи абакка киргизилип, учурда тергөө жүрүп жатат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Нурлан Насип Нурсултан Малдыбаев менен ырчы Нурайым Акылбекованын өкүл атасы болду. Акын Нурсултан Малдыбаев менен ырчы Нурайым Акылбекованын үлпөт тою Бишкектеги ресторандардын биринде өтөдү. Тойго аттын кашкасындай таанымал акын, ырчылар, саясатчылар катышууда. Жубайларга ырчы Нурлан Насип 2 өкүл атанын бири болгону маалым болду. Өзгөндө 22 жаштагы кыз ооруканага кайрылып, 41 жаштагы адам жолдон кармалды. Кече 21 август Өзгөн шаарында унаас менен 22 жаштагы кыздын бутун тебелеп качып кеткен айдоочу кармалды. Маалыматка караганда кече саат 11:30 чамасында Өзгөн шаарындагы Манас жана Кошиев көчөлөрүнүн кесилишинде Жалал Абад облустун 2003-жылы туулган тургуну жолдон өтүп бара жатканда Деу Матис үлгүсүндөгү унаа бутун тепселеп, окуя болгон жерден кетип калган. Кыз жаракат алып, Өзгөн аймактык ооруканасына кайрылган. Айдоочуну жол сакчылары куршаптан токтотушкан. Ал Өзгөн районунун 1984-жылы туулган тургуну экендиги аныкталып, унаасы айып короого киргизилген. Иш Өзгөн РИПтин тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга
мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салымыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Салам алейкум. Канча балаңыз бар экен? 12 бала. Үй бүлөлүк балдар үй болгондуктан бизде бала жыйнап ойношуп 12ден ашпаш керек. Ал ушу 12 бала. Ушул жерде балдар отурушат, мына бөлүнүп жатышат. Бул жерде Здоровый балдар. здоровый оруксандар да бар. Оруксандар да бар. Эми ата-энеси Или безбешти. Эч кимиз жок. Ошон үчүн жай кышы күнү түнү ушул жерде. Бул эң кичинекейи. кылтышы. Айша деген кыз ушул. Атын ким? А? Атын ким? Атын ким? Айша. Ашка которая? Ой, красивая девочка. Ушул балдар үйүнүн эң кичинекейи ушул. Бул 4 жаштан бактанбыз. Красивая. Садикке барат. Экинчи. Алып кетейин бе? Бакчага барат. Ушул жердеги балдардын баары Алып кетейин бе? бакчага. Аты ким? Айша. Айша. Алып кетейин кызым? А? Ой, красивая. Ой, сладкая. А, мына кичинекей девочка, мен жардам берип турайынчы, можно? Мына кичинекей девочка. Нужна? Айша. Айшаға, а? Айша, мен жардам берип турайынчы. Макул, Камишке. Сен неметчи кызым, ушу ай сайын бир мен 5.000 сомдон жардам берип турсам болобу? Болот. А? 5.000 сом жардам берип турайынчы. Ана сиротага. Ооба. Брошенная. Ана брошенная. 1 жашынан лялишкасынан бактырган. Ишке таштап кеткенде. Таштап кеткен. И таппадык. Ушуну милициялар да издеди, бардык мына азыр экиге чыкты. До сих пор издеп жүр. Кайка таштап коет? Эшик нерсе таштап кетти. Сиздин эшиктин алдына бар. Бул жерде дворго бар. Ооба, дворго. Ратонго бар. Дарбазага. Ал жерде. Мындан башка дагы 3 таштады. Мен жана ошондой балдарды багып атам. Ал балдар азыр жеке менчик мектепте окуйт. Ал жеке менчик менен бардыгы мен өзүмдүн мойнумда. А мектепте аларга бесплатный кылат. Анткени бөлүгүн караганда ата-энеси деген жерде эч ким жок да. Анан 6 миллиондон мен Сиз эжеге келин болбосо, Ооба. сиз карайсызбы жеге Айшаны? Ооба. Бек ай сайын 5.000 сом которуп турам. А бул сизде эң банк барбы? Бар. Эжеге эң банк алып, ай сайын 5. Gracias.